Баянымды Аллахтын ысмы менен баштаймын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам жана салаваттар болсун. Musa jönünde emne deysiңер? Ал жалганчы. Асманда Кудай барбы? Сизден башка Кудай жок аламда. Муса айткандай, асманда Аллах болушу мүмкүнбү? Кантип эле? Мусанын Кудайы тиреги жок асмандын кайсы жеринде экен? Мага тезинен бийик мунара кургула. Ага чыгып карайчы. Муса айткандай, асманда Кудай бар бекен. Мунараны куруш маселе эмес. Бирок аранын кереги эмне? Асманда Кудай жок, бүттү. Мусанын акылы жеп коюптур. Муса сыйкырчы. Ал өз сыйкыны менен силерди жериңерден чыгарууну каалайт. Ооба, ал кечээ дагы көзүбүздү боеп койду. Андай сыйкырды мен мурда да көргөнмүн. Анда бул сыйкырчыны эмне кылабыз? Мамлекеттин эң күчтүү сыйкырчыларын чогултуп, Муса менен беттештирели. Ооба, эң күчтүүлөрүн алып келгиле. Муса менен беттешип, бардык кулдарымдын алдында анын сыйкырчылыгын ашкере кылышсын. Тургула, күчтүү сыйкырчылар. Муса жөнүндө уктуңарбы? Аса таягын таштаганда чоң жыланга айланып калды. Анан колун колтугуна салса, апапак нур болуп чыгып, бүт сарайды жаркыратып жиберди. Бул албетте сыйкырчылык, патшам. Силердин колуңардан да ушундай иш келеби? Андан күчтүүсүн жасайбыз. Муса менен беттешип, жасагыла анда. Эгер биз жеңип чыксак, кандай сыйлык болот? Мен Кудайыңар фараон сөз берем. Эгер жеңип чыксаңар, сыйлыктарга көмүп саламын. Сыйкының ачылат сенен, эй Муса. Фараондун жардамы менен албетте биз жеңебиз. Мен сага каршы эң күчтүү сыйкырчыларды чогулттум. Алар сенин сыйкырыңды жокко чыгарышат. Бирок, эгерде сырым ачылып калбасын десең, кайтып кетишиң мүмкүн. Бирок, бүт элдин алдында сыйкырчылыгыңды мойнуңа алышың керек. Муса, мен сөзүмдөн кайтпаймын деди. Жана элдин көзүнчө сыйкырчылар менен таймашууга макул болду. Демек, кайтпайм дегин? Өзүң бил. Жакында чоң майрам болуп, көп элдер чогулат. Ошондо сен сыйкырчылар, эл журттун көзүнчө сенин бет бардаңды сыйрып, жалган можизаларыңды ашкере кылат. Анан мен сени өлтүрөм. Муса баарына макул болуп, эриөл күнү белгиленгенден кийин чыгып кетти.
Фараон Эреөл күнү деп жаз майрамын тандады. Бул күнү мурдадан чоң майрам болуп, көп элдер чогулар эле. Ошентип майрам күн дагы жетип келди. في ساحة أحد المعابد الكبرى ليشاهدوا العجب العجاب. Аллахтын жардамы менен Муса жеңет жана бизди фараондун кулчулугунан азат кылат. Фараондун жардамы менен биз жеңүүчү болобуз. Муса, оңбой каласыңар. Аллахка жалаа жаппагыла, азап жиберип кыйратып салат. Аллахка жалаа жапкандар оңбой калат. О, Муса, сен баштайсыңбы же биз биринчи баштайлыбы? Муса, жок, силер таштагыла. Таяктарын таштады эле. Алар Мусага жана элдин көзүнө ийрелеңдеген жылан болуп көрүндү. Сыйкыр деген мындай болот. Эй Муса, кыйын болсоң көргөзөмүз сыйкырыңды. Сыйкырчылар адамдардын мээсине да таасир берип, алардын көзүнө кадимки эле жип, таяктарды жылан кылып көргөзүштү. Бул тиркумуштан соң Муса дагы бир аз чочуй түштү. Бирок ошол замат Аллахтан мындай деген вахий келди. Коркпогон, сен аларды жеңип чыгасың. Колуңдагы аса таякты ташта. Алардын жасалма жыландарын жутуп жиберет. Алар жасаган нерселер сыйкырчынын гана көз боёосу. Сыйкырчы деген кайда болбосун максатка жетпейт. Аллахтын кубаттоосу менен Муса чыйралып, колундагы аса таягын таштады эле. Мындайды мен биринчи көрүшүм. Анын жыланы биздикилерди бүкүлү жутуп жиберди. Ал сыйкырчы эмес, Аллахтын пайгамбары экен. Бул Аллахтын моожизасы. Муса чын пайгамбар экен. О Муса, мен сенин Раббиңе ыйман келтирдим. О Аллахтын кулдары, Аллахка сажда кылгыла. Менден уруксат сурабай, башка кудайга сыйынасыңарбы? Муса силердин чоңуңар турбайбы? Мен силердин буту колуңарды чаап, өлүгүңөрдү курмаларга асып коёмун. Билгениңди жаса. Бирок биз Аллахка эч качан сени шерик кылбайбыз. Эй фараон, эмне? Чыныгы Кудайга ыйман келтиргендерди союп салайын дейсиңби? О Раббим, бизге сабыр бере көр. Өлсөк бизден ыраазы бол. Кармагыла аларды.
таап келген сыйкырчыңар Мусаны жеңүүнүн ордуна анын кудайына сыйынып кетти го. Эми алар жок. Бардыгын курма дарагына асып, кул тегиндердин жүрөк соосун алып койдук. Эми мындай кылгыла. Мага сыйынуудан баш тарткандардын баштары кесилсин. Мусага кандай азап берели? Шордогон элинин абалын көрүү Мусага чоң азап болот. Уул балдарын өлтүргүлө, аялдарын күн кылгыла. Бану Исраилдик ар үй бүлө кан таламайга алынсын. Аялдары зордукталсын, балдары кул кылынсын. Бардыгы. Ырайым кыла көр, бейбичараларга ырайым кылгыла. Мусага айткыла, жардамга келсин. О Аллах, бул зулумдар үчүн Мусаны күнөөлөбө. Бану Исраилдин озоңдогон добушунан ырахат аламын. Муса гана куткарбайбы эми? Муса баарын укту. Бирок аларды куткаруунун ордуна сабыр кылгыла. Сабырдын түбү бейиш деп сооротуп жатат. Кудай аларга бейиш берүүнүн ордуна мына бул тозоктон куткарса болор эле. Алар Мусага чоң үмүт артышты эле. Ал болсо үйүнө жатып алды. О Муса, элге жардам бер. Зулум чегинен чыгып кетти. Муса, алар балдарыбызды кырып жатат. Отура беребизби? Муса чыгып, оор басырыктуулук менен аларга насаат айтты. Жана Аллах сабырга буйруп жатат. Дининде бекем болгондорго Аллах бейиш убада кылат деди. Бирок эли тынчыгандын ордуна өзүнө доомат кое башташты. Биз сага чейин да азап чеккен элек. Сен келип да жыргатпадың. Бүгүн балдарыбыз сен себептүү союлуп жатат, кырылып жатат. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم.